Сөздүн кыскасы, муфтият эч кандай процент алуу үчүн банкка акча койгон эмес. Муфтият тарабынан УКМКга $100,000 пара сунушталган да эмес. Муфтият ажылардын акчасын жеп койгон эмес. Ажылар акчаларын алгандары алып, калган акчалар ордунда турат. Муфтият акчаны атайын бир партия үчүн иштеткен эмес. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүнкү күндө муфтий Максат Ажы Токтомушевдин айланасындагы талаштуу окуялар баарыбызга белгилүү. Кээ бирөөбүз муфтийди жаман көрсөк, кээ бирөөбүз Садыр Жапаров менен Ташиевди жаман көрүп калдык. Эми бул чуулгандуу окуяга атайын иликтөө жүргүзөлү да жыйынтыктоочу сөздү акырында айталы. Анда эмесе, муфтийди кызматтан кетирүүгө кимдер кызыктар экенин билели. Бул тууралуу муфтияттын көзөмөл комиссиясы Бакыт Нурдинов жана укук коргоочу Келдибек Аскаралиев айтып берди. Муфтийди кызматтан кетирүү кызыктары бул уже октябрда эле башталыптыр. Октябрда эле башталып, жанакы Арзыбек Бурканов бүгүнкү жанакы президенттин жардамчысы мында аткан аппарат жетекчиси Касманбетов мурунку дин комиссиясынын директору Ергешев, мурунку экс муфтий Рахматулла Эгембердиев, жанагы муфтияттын ичинде иштеп жүргөн Султан Гафуров, бүт ушулар жанагы кландарда ушул эптеп эле муфтияттын акчасына жетип, акча урдап калат деген эле бар. Ошон үчүн жана Токталиев Аким Усмановичти жумуштан алдырыптырмышты. Токталиевди жумуштан алдырганы бирлик иш ала алмак, бул президент гана ала алат. Президенттин жардамы менен бекит да. А президенттин жанында жанакы Арзыбек Бурканов менен жана аппарат жетекчиси Касманбетов отурат. Ошолордун жардамы менен президент кантип Аким Токталиевди жумуштан алар менен Токтомушту мыйзам салып тыштасын жумуштан. Менин ушунча муну ГКМга алып коркутушуп, арыз жаздырып, ошол жерде уламалар кеңешинин төрагасына ошол жерге алып барып, ошол жерден касказ жабышкан ГКМнын камерасынын ичинен коркутуп атышып. Молдо Саур, Алдындар кеңешинин төрагасы Абидулла, бирөөсү эмеле тиги Фархат деген аты, Юсупов, анан тиги Ниязалы Арипов. Төрт. Бул аалымдар кеңешиндеги 4 мүчө муфтийге койгон 2 айыптарынын негизинде муфтийликтен кет деп ачык эле айтышкан. Биринчиси, ажылыктан түшкөн акчаларды жеп койду. Экинчиси, акыйда маселесинде болгон. Акыйда маселесинде бир маселени ошол Алла Тааланын кадерде турат. Трону аякта дегенде эле мен башка жана имам Таймундун эмесин гана айткам, мондай деп эле мен билип алсын деп айткам дейт. Мен ал жерде аны таңуулаган эмесмин. Чындап эле ажылыктан түшкөн акчаларды жеп койгонбу? Жок, ал жерде мындай болгон. Буларга жанагы 100 кишинин аты коюлган эме арыз түшкөн да. Ошол жанагы ажылыкка бара тургандар биздин акча каяка кетти деп 100 кишинин деп. Бирок ошол 100 кишинин эмеси коюлган арыздары эме болуп калганда, анонимный болуп калган. Эмне дегенде ошондо текшергенде ошо 100 киши бир дагы тиги электрондуу эмеге катталган экен, ажылыккачы. Анан ошону айткан, адилет айткан, мына биз далилдедик, президентке да айткан, могу 100 киши анонимный болуп чыкты. Бири да катталбаптыр. Колу бир эле киши кол коюп коюптур да, анан телефондору жок, даректери жок болуп чыгып көрсөткөн президентке мына деп. Демек бул нерсе коюнунда котур ташы бар адамдар тарабынан атайын муфтийди каралоо үчүн болгон арыз экени билинип калды. Анда муфтият атайын бир партия үчүн акча бөлгөн эмес да? Жок, бөлгөн эмес. Ал убакта бөлгөн эмес, чыккан акча эле келген ошондо. ОСО менен келишим эле болгон, ОСОнун билбейбиз да? Билбей. Чынында муфтиятка түшкөн акчалар ордунда турат. Жана муфтият эч бир партияга атайын акча которгон эмес. Эми банктарга проценти өсүп туруу үчүн коюлган акчалар тууралуу билели. Азиретиге деле айттык, ушундай болду эле десе, мен аны билбейт экенмин деди. Не дегенде эми бул арам да, акча арам болуп калат да. Анан мен арамга кантип барам? Бул эмеден ката кетиш керек дедим. Оюнга тиги ким эле жана бухгалтерчи. Бухгалтер алып атат.
Ошону мен мына Алла турат, мен билбейт экен деди. Муну мен күч структура айткандан гана билдим деди да. Канча процент коюлуп, канча актабын. Аны деген мен мына Кудайдын алдында айта алам. Арам ишке барган жокмун, процентке коюлганын да билбейм, канча алганын да билбейм деп ал айтты да. Чынында процент арам деп күндө какшаган аалымдар кантип бул нерсени өздөрүнө адат кылмак эле? Бул акылга сыйбаган көрүнүш. Чынында бул кыңгыр ишти муфтиятта иштеген бухгалтер муфтийдин жасылма колунун пайдаланып $1 миллион акчаны банкка процентке коюп өзүнүн көрүп жүргөн. Анын үстүнө бул киши буга чейин 2 жолу соттолгон экен. Бирок муфтийге мен таза адаммын деп алдап ишке кирген. Мунун чоңдору Арзыбек Бурханов, Икрам Илмиянов болуп турган. Кырсыга жеткен чоңдору бар экен да. Жана Арзыбек Бурханов окшогон чоңдору бар экен, кыймылдатпай камап берген. Ооба, мурдагы дин комиссиясынын кишилери жанагы Эргеш, ошолордун кишилери болуп калат да. Жанагы Икрам Илмиянов деген ошолор алып келген да бул эмени, бухгалтерди. Главный бухгалтер ошолор алып келген. Анан ошолор аркылуу булар муфтияттан акча жасап жүргөн. Жана айтып атпайбызбы? Муфтияттан кымызын акча ордоп алып туруп пайдаланып келишкен. Буга эле болуп жүрүптү, кымызын болуп жүрүптү. Жанагы азыркы Максат Азиз Токтомушев айтып атпайбы? Бул арам акча арамдар, жазалагыла деп. Ал бизге да келди. Ал жанагы Максат Азиздан права подпись алып туруп, эч кимге билгизбей жаза түшкөн. Ал бул жанагы тергөөдө мойнуна алып атпай, эч ким билчү эмес, мен өзүм жаза түшкөм деп. Ошентип бул кишинин арам оокатына башын тыккан УКМКнын кызматкерлери бухгалтерден $100 000 өлчөмдө акчаны бизге бергиле деп суранышат. Ал киши $70 000 берет. Калган $30 000 да сурашканда, ал киши проценттен түшкөн акча ушул эле деп жооп кайтарганда, калганын бербесең мына сага деп муфтияттын бухгалтерин $100 000 пара менен кармалды деп маалымат таркатып, биринчи бухгалтерди, андан кийин муфтийди жок жерден жалаа менен камакка алышат. Ошондо булар 70 000 беришкен, 30 000 берилген эмес. Ошондо силер 30 000 дагы бербей атасыңар деп, ошондо булар пастабагы уюштурушкан да ошондо. Ошону 30 000 катып алдар бербей атасың. Биз бизнес менен 100 000 болмок дейт. Бул операция 100 000 болуп 70 70 болуп дейт. 60 болуп дейт. Жок, меники таксет, тики таксет ошонун талашынан атасаңар. 3 yıl uğraştım. Bu hatırına konuşan olmaz. Bu içi gelin görün Mehmet'e. Bunu sattı olan kişi. 2 yıl sattı olan kişi desem. O yok. Anti-aypat yok. Sattı olan emez. Ben taksit. Amin taksit көтөрүп барганда. Эми Садыр Жапаров маегинде айткан Арзыбек Бурханов болгону поштольондун ролун аткарган. Ал кадр алмаштырбайт, же кадрды бир жерге койбойт деп айткан сөзү боюнча Акин Токталиевден сурасак, ал киши Бурханов түз эле мени өзүнө чакырып алып, Садыр Жапаров муфтийди кетсин жана бул кишинин ордуна коюлсун деп жатат. Деп мурдагы муфтий Рахматулла Ажы Эгембердиевдин жакын таанышы Султан Гафуровдун резюмесин колуна тапшырган. Бархан bir ofiste otururken. Hanım adı benim Sultan'ın rejimesini verir. Bu rejimde olacak, o muhti olur, zram muhti olur, iyi olur. Sadece iyi olur. Ya bizim çıkararak ki maksat çıkardığını. Ama artık kesin, anlamda videonun su içinde çayları seçilir. O yeni üniversite var, yeni üniversiteden giyin. Maksatını verip, anneleri Türkiye'nin muhti olur, çaylar. Кейін Акин Токталиев Максат Ажыны чакырып, теги Арзыбек Бурханов бул резюмени бизге берди. Сизди Садыр Жапаров кетсин деп жатат экен. Сиз биринчи билиңизчи, чындап эле сизди кетишиңизди каалайт бекен деп муфтийди Садыр Жапаровго сүйлөшүүгө жөнөтөт. Муфтий Садыр Жапаров менен сүйлөшкөндө, мен эч кандай Арзыбек Бурхановго муфтийди иштен алсын деп буйрук берген эмесмин деп жоопту берет. Ошентип арадан күндөр өтүп, Бурхановдун бороону дагы күчөп, мунусунда муфтиятка тез бара калыңыз. Тегилер чабыша турган болуп калыптыр деп жалган маалыматтарды берет. Ага ишенген Садыр Жапаров туура мечитке бара калса, эч кимди чапкан эмес. Тынч гана сүйлөшүү жолу менен иш бүтүрүп жаткан болушат. Ошол жерде Акин Токталиев болгон окуяны айтып, Бурханов деген кеңешчиңиз Султан Гафуров деген бирөөнүн резюмесин берип, муфтийди иштен кетириңиз, бул президенттин чечими деп айткан деп президенттин өзүнө бул маалыматты жеткизгенде, ошол жерде аалымдардын алдында Бурхановду тургузуп алып, аябай тилдеген. Буга ошол жердеги баардык аалымдар күбө дейт Токталиев. Анан Бурханов тургузуп,
dedi. Eli görüşü жасалган. Мен качан задание бердим элем деп. Мына ушул Арзыбек Бурханов жана ушуга окшогон жең ичинен томбучкан чыккынчылар Садыр Жапаровдун башын жейт. Эгер Садыр Жапаров азыртадан булардан кутулбаса, кийин дин комиссиясы Акен Токталиевдин ордуна ким келгенин сурасак, мурда органда иштеген, анын колунан көп адамдар экстремист деген жала менен камалган Медер деген бала келген экен. Мен монтупе дин комиссияга күч структура келбеш керек качан. Мынакей дин комиссиянын башында замдар жетим менен иштеп отурат. Учуруп башлаган менен 10 чадыр отуруп койду. Бул 10 чадырдын киши мурун элдерди экстремизм, терроризм камап жүргөн. Анан бул кайсы мусулмандарга жардам бермекти эле. Эми кээ бирөөлөр жок жерден экстремист деген жала менен камалып кетсе, эч таң калбай эле коюңуз. Эми Абибилла Ажынын Россия Федерациясынын муфтийи Равил Гайнутдинге жазган каты боюнча бул маалыматтарды таптык. Абдышүкүр Ажы Абибилла Ажыны эмне себептен жалпы уламалардын атынан деп кат жаздың. Качандан эле Россиянын муфтийлери Кыргызстандын проблемасын чече турган болуп калган деп аалымдардын көзүнчө урушкан. Эмнеге мындай кат жаздың деп. Могу катты сен жазыпсың Россияга. Качандан бери бизге Равил Гайнутдин киришип калган. Биз эгемендүү мамлекетпиз. Биздин ички саясатка эмне аралашы бар? Неге мындай жаздыңар? Бул жазган болсоң жеке сенин пикириң. Бул биздин пикир эмес. Сен ошого биздин атыбыздан эме кой, кайра катыңды жазып кой. Бул жеке менин пикирим эде. Уламалар кеңеши муну билген эмес деп жазгын деп айтканбыз. Ошол жыйындын эмеси да бар, муфтияттын камерасыга алынып турган бар эме бар ал жерде. Эми жеке Абдышүкүр Сайтбакасы эмес, биздин баарыбыздын атыбыздан жазганга биздин акы жок. Действительно, биз да баарыбыз эме кылдык. Ошондо ал киши айыбын мойнуна алып, макулдамла, мени кечириңиз, мен өз атымдан жазган элем деп гана кутулуп кеткен. Бирок кийин Абибилла Ажы маалымат фейк деп коомчулукка маалымат берген. Бирок анын айтканы жалган болуп чыккан. Себеби бул киши буга чейин да муфтийдин үстүнөн кызматтан бошотулуусун талап кылып, дин комиссиясына арыз менен кайрылган. Бирок ал катты да мен жазган эмесмин деп актанып кеткен. Ага күбөлөр да бар экен. Мурун мында октябрь айында дагы дин комиссиясына арыз жазган. Ошондо Максатбек Токтамушевди жумуштан алыш керек деп тапшырды. Аны да сейиттеп чыккан. Качан бетин алып келип такаганда Бечиповго муну мен жазган эмесмин, муну мага ошол иргишип коркутуп жаздырган деп айткан. Geçen katında сейиттеп çıktı. Bu janakı 11'inde alımda kengеште отырганда алымда кеңешинин мүчөлөрү Абдышүкүр Намаз менен Баси Ибраев сага ким уруксат бердиңиз жазганга дегенде мен өзүмдүн инициативаммен жазгам, өзүм атыман дегем. Өзүң атыңан жазсаң эмне үчүн сен алымдар кеңешинин артын эмесин печатын коюп ошонун жана чектөөлөрүн колдоносуң дегенде деме жаракатта калганда гекемдин сотрудниктери менен өзүнүн 13-чы отделдин сотрудниктери токтоп бул ишти жаап коюшкан. Кандай күн болгондо да кимде-ким бирөөгө доомат кылса, өзү да доомат болбойун өлбөйт. Бирөөлөрдүн бир жолу коомго уят болгону жетпеген көрүнөт. Бирок мусулмандар ушул чырды баштаган аалымдарды жана ага шерик болгон баардык Кудайдан жөө качкандарды Алла үчүн жаман көрүп калышты. Алла Таала бул дүйнөдө да акыретте да шерменде кылбасын. Сөздүн кыскасы, муфтият эч кандай процент алуу үчүн банкка акча койгон эмес. Муфтият тарабынан УКМКга $100,000 пара сунушталган да эмес. Муфтият ажылардын акчасын жеп койгон эмес. Ажылар акчаларын алгандары алып, калган акчалар ордунда турат. Муфтият акчаны атайын бир партия үчүн иштеткен эмес. Ушул жерде УКМКга эки ооз сөз. Кытайга барып жоону чаап келгендей, муфтийди кармадык, муфтийди камакка алдык деп маалымат таркатканыңар, бул силер үчүн позор көрүнүш. Боёкчуну боёкчу десе, атасын сакалын боёйт дегендей, көрүнгөндүн баарын ага силердин укугуңар барбы, жокпу, текшермиш болуп, аны камай бересиңерби? Акыңар жок нерсеге эмнеге мурдуңарды тыгасыңар? Муфтий жаманбы, жакшыбы, ал биздин жүзүбүз. Силер жалпы мусулмандардын жүзүн тебелеп салдыңар. Элдин толкуунdoосунан коркуп, эми кайра үй камагына чыгардыңар. Бирок муфтий камалды деген маалымат бүтүн дүйнөгө тарап кетти. Силер муфтийди жаман көрсөткөн жоксуңар. Силер жалпы мусулман калкын жаман көрсөттүңөр. Эми ал маселеден элдин кыжырына тийбеген абалда чыгууну кааласаңар, анда муфтийди баардык айыптардан таза экенин далилдеп, кайра ордуна койгула. Бул элдин талабы. Муну ошондо жалпы маалымат каражаттарына муфтий таза экен
деген маалымат таркайт. Жана мусулмандардын жүзү жарык болот. Урматтуу Камчыбек Ташиев. Балким сиз ордуңузда болгондо мындай окуялар орун алмак эмес деген үмүттүү ойлор жок эмес. Бирок чет элден аман-эсен келип калганыңызда тиги жеңичинен том учуучуларыңызды жоопко тартып иштен кетириңиз. Антпесе баскан жерине чөп чыкпаган балдарыңыз элге сизди жаман көрсөтүп бүттү. А бул нерсе элдин ишеничинен чыгуу дегендик. А чынында бул сиз үчүн өтө чоң жоготуу. Урматтуу Садыр Жапаров. Бул маселеде анча-мынча эркектерден эркегирээк Жылдыз Жолдошева эжеңиз Садыр иним, жака белиңди койнуңда котур ташы бар адамдардан тазала. Булар сага жакшылык алып келбейт деген мазмундагы эжелик кеңешин айтып, Facebook'тан сизге кайрылып кетти. Биз да ошол эженин сөзүнө кошулабыз. Бөрк ал десе баш алган, Бурхановго окшогон өзүнүн мурдунан узакты көрө албагандардын курмандыгы болуп калбаңыз. Маселени териштирүүдө ушак же имиштерди факт деп түшүнүп алып, элге маалымат берип, кийин өкүнүп калбаңыз. Бул сиздин аброюңузга туура келбейт. Жана сизди бир жолу чуу түшүргөн адам менен кайра иштешпеңиз. Булар сизди жаман көрсөтүү үчүн кандай гана пландарды түзүшпөйт. Булардан өзүңүздү тазалабасаңыз, булар бир күн сизди өзүлөрүнөн тазалайт. Элдин ишеничинен чыгып калбаңыз. Көптөгөн иштей турган адамдарды алып, ордуна элди ойлобогон, чалтактап сизге жасакерленген бирөөлөрдү коюп койдуңуз. Эл баарын күзөтүп турат. Мектепте жоолук маселеси чыгып, толтура жоолукчан карындаштарыбыз ыйлап кайрылышты. Аларга үн катып да койбодуңуз. Баткенечек ара маселеси кайра курчуп, эл көтөрүлүшкө чыкты. Алардын маселесин да чечпедиңиз. Ушунча эл өз пикирин билдирип, бизге көңүл бур, маселени чеч, жака белиңди эски карышкылардан тазала деп айтып келди. Ушундан кийин да сизден жылыштар болбосо, эл кайра сизден баш тартуусу анык. Үмүттү өчүрбөңүз. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.